Президент Садыр Жапаров 5 февралда Кытай Эл Республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Чжао Лэцзи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алар эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин, парламенттер аралык кызматташтыкты бекемдөөнү, ошондой эле саясий, экономикалык жана гуманитардык тармактарда биргелешкен демилгелердин келечегин талкуулашты. Чжао Лэцзи өлкөлөр ортосундагы мамилелер тарыхый жактан жогорку деңгээлге чыгып, бардык тармактардагы кызматташтык жемиштүү жыйынтыктарга жеткенин белгиледи. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө президент Садыр Жапаров ынак коңшулук, өз ара жардамдашуу жана кызматташуу кылымдык салттарына негизделген Кыргыз-Кытай мамилелеринин маанилүүлүгүн басып белгиледи. Мамлекет башчысы Кытайдын инновациялардагы, жасалма интеллекттеги, кайра жаралуучу энергия булактарындагы жана IT технологияларындагы ийгиликтерин өзгөчө белгилеп өттү. Ал мамлекеттик башкаруу жаатында тажрыйба алмашуунун маанилүүлүгүн басып белгилеп, эки өлкөнүн парламенттери эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүдө негизги ролду ойной аларын айтты. Жолугушуунун аягында тараптар Кыргыз-Кытай стратегиялык өнөктөштүгү мындан ары чыңдоого умтулаарын ырастап, эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн өз ара ишенимдин, урматтоонун жана биргелешкен аракеттердин маанилүүлүгүн басып белгилешти.